Буквально вот 14 май күнү компания жаңы программаларды объявить этти, аябай сонун болду. 13 май күнү бизде компания аркылуу эмне вообще классный, эң сонун каталогторубуз бар. Вообще классный план успеха да. Ошондой эле план успеха дагы карьерный лестница дагы коюлган условияларды аткарып уровеньдерге жетишибиз үчүн эң сонун программалар бар. Программа Премьер клуб, программа Турбо роста. Кудай буйрса, мынакей быйыл Пальма де Майоркага Золотая конференция 2019 квалификация бүткөн болсо, бүгүнкү күндө болсо мега Золотая конференцияга 2020 жылкы мега конференцияга дагы квалификация башталды. Вот у нас самый привлекательный план успеха. Эми биздин ушул план успехага изменениялер, өзгөрүүлөр киргизилди. Ушул бизде рост оңой болуш үчүн, бизге дагы жеңилдиктер болсун үчүн бул компания Oriflame бизге встречага келип атат да. Мен бул программаларды угуп атканда чындыгында ыйладым да. Себеби дегенде на самом деле компания за что, да, за что? За что 100 тысяч? За что 200 тысяч? За что 600 тысяч, да? Эмне үчүн 2 миллион 400 000? Просто премия, да? Мне было чындыгында мага аябай эле компания жалко болуп кетти да. Эми раз ушунча мүмкүнчүлүк бергенден кийин биз иштешибиз керек да. Адамдардын баардыгы жуунат, таранат, боенот. Ушул информацияны эле берген болсок, ушул эле информацияга адамдардын жуусамын, паста щеткасын шведский компаниядан алганды эле үйрөткөнүбүз үчүн, спонсорлорубуздан команда түзгөндү үйрөнгөндүгүбүз үчүн, өзүбүздүн ичибизден бир аз иштеп койгондугубуз үчүн, информацияны жакшы үйрөнүп алып, жакшы информацияны берип койгондугубуз үчүн компания бизге канча миңдеген акчаларды берүүгө даяр, кандай сонун жерлерге барып келүүгө даяр. Мына кече жакында, буквально кече күнү биздин менеджерская конференция 2019 бүттү. Кана бизде барбы менеджерский конференцияга барып келгендер? 10ду койгулачы, 10 деп жазгылачы, көрөйлүчү, Анталияга барып келгендерди. Компания Oriflame'дин менеджерский конференциясына барып келген биздин лидерлерди көрөлүкчү. Чемпиондорду барбы? Так. Эс алып атышат окшойт. Во, Каникей. Вообще сонун эмоциялар менен келдиңер, Айбашева, вообще классный эмоциялар менен келдиңер. Силер деген биз менен бөлүшүшүңөр керек. Пятница күнү эртеге саат 6-дан 8-ге чейинки биздин школабызда, обучениябызда именно ушул лидерлерибиз Анталиядан алып келген эмоциялары менен, мотивациялары менен, знаниялары менен биз менен бөлүшөт. Так что эртеге саат 6-га чакырам. Андан сырткары да, Орозгүл, саламатсыңбы? Андан сырткары 19 май күнү, воскресенье күнү, менин спонсорум Эльбана Бегимкулова структурасы менен семинар өтүп жатат. Семинарда биринчи каталогдон баштап жаңы уровеньдер бардыгы куттукталат. Жаңы бриллиантовый директорлар өздөрүнүн опыттары менен бөлүшөт. Жаңы топовый лидерлер, Эльбана Бегимкулованын структурасындагы топовый лидерлер өздөрүнүн опыттары менен, знаниялары менен бөлүшөт. Так что биз бул жака сөзсүз келишибиз керек семинарга. Обучениелер бизге керек. Себеби дегенде биз бул семинарлардан опыт алмашабыз. Биздин бизнес историялардан турат. Азим, саламатсыңарбы? Мен кантип кошулсам болот? Азим, сизге бул ссылканы ким жөнөттү? Сизге ссылканы ким жөнөткөн болсо, ошол адам аркылуу бул биздин командага кошуласыз. Так. Ошондой семинар, биздин бизнес, сетевой индустриядагы бизнес бул историялардан турат да. Биздин бизнес историялардан тургандыктан биз ошондой чоң семинарларда, мотивационный встречаларда эмнелерди угушубуз керек? Адамдардын, успешный адамдардын, лидерлердин, жаңы өсүп келе жаткан лидерлердин, кыйынчылыкты жеңе билген адамдардын историяларын угушубуз керек да. Ошондо анан бизде дагы биздин историябызга окшогон историяларды табабыз да. Анан ошондон кийин бизде эмне болот?
жолдор ачылат. Значит, вот так надо работать. Значит, мындай иштеп кылган болсок, бизде жакшы өсүү кетет экен деген понятиялар келет дагы. Анан биз эмне кылып баштайбыз, иштеп баштайбыз. Бизде рост болуп баштайт. Так. Азим, анда азыр мен сизге номеримди жазып коем. Менин WhatsApp номерим. Ушул WhatsApp номерге байланышыңыз. Значит, биз самый привлекательный, да, вообще мощный, классный, эң сонун, да, дүйнөдөгү мындай возможности мен эч көргөн эмесмин да башка жактанчы. Мен бул бизнеске 34 жашымда келдим. Мен ушул план успеха менен эле план успеханы окуп алып эле ушул план успеха менен өсүп келе жатам. Эми ушул эң сонун бир мүмкүнчүлүк болгон план успехада биз өсүшүбүз, ушул план успехадагы пландарды ишке ашырышыбыз оңой болсун үчүн бизге компания эң сонун программаларды берип атат. Спонсорлорубуз эң сонун семинарларды, школаларды, обучениелерди өткөрүп берип атат. Биз ушул школа обучениелерге, семинарларга барсак, спонсорлорубуздун жасаган мероприятияларына активно катышсак, ошол жака команда түзүп адамдарды чакырган болсок, бизде сөзсүз ушул план успехада карьерный лестницада өсүү болот. Так, экинчи мүмкүнчүлүгүбүз бул биздин ошол карьерадан өсүшүбүз үчүн ситуационный программаларыбыз бар, поддержкаларыбыз бар. Азыркы күндө ситуационный программа бул консультанттар үчүн, да, менеджерлер үчүн турбо рост программасы, консультанттар үчүн премьер клуб программасы, директорлор үчүн, деги эле менеджерлер, деги эле консультанттар үчүн золотая конференция, поездка Европага 1 неделяга на 2 человека, ну, не знаю, такого возможности башка жактан көрүү чындыгында кыйын. Именно ушул эле методдорду, ушул эле программаларды колдонуп, мынакей 10дон ашык мамлекеттерди көрүп келе жатабыз. Жылына 2-3 саякаттарга барып келип жатабыз. Так, дальше что у нас? Ошондой эле каталогдор, аябай жакшы каталогдор болуп атат бизде. Эң сонун 21 күн иштейт каталогубуз. Бул дагы бир эң сонун артыкчылык. 21 күн сайын компанияда бизге чыгарып берип атат. Каталогубуздун, магазинибиздин ичин 21 күн сайын обновление кылып берип атат да. Бул вообще сонун возможность. Мындай возможность на самом деле башка жактан көрүү кыйын. Именно ушул биздин программаларды аткаруубузга оңой болсун үчүн, программаларды эмне үчүн аткарып атабыз? Эмнеге келип атабыз? Эмне үчүн биз Oriflame жазылып атабыз? Эмне үчүн биз ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонгубуз келип атат? Себеби дегенде Россияга келип атабыз. Россияга келбей Кыргызстанда дагы ар түрдүү жумуштарды иштеп атабыз. Больше денег зарабатывать. Акча табуу үчүн, акчанын мүмкүнчүлүктөрү үчүн иштеп атабыз, да. И вот ошол именно биз акча табуу мүмкүнчүлүгү, акчанын мүмкүнчүлүктөрүнө оңой жетүү үчүн биз силер менен биз ушул Oriflame компаниясын тандаганбыз да. Биз именно силер менен биз ушул именно Oriflame компаниясын тандагандыгыбыз үчүн, Oriflame компаниясы биз үчүн, биздин аракетибиз үчүн, биздин өсүшүбүзгө, биздин чоң акчаларды зарабатывать этишибизге оңой болсун үчүн компания дагы бир жолу сонун бир программага өзгөртүү киргизип, ошол программаны дагы өзгөртүүнү 7-чи каталогдон баштап уже стартка койду, да. Вот, номер 7-чи каталогто программа «Премьер клуб» заканчивается. Все, что бывает, бывает к лучшему. Деп айтат го, бул программа бүтүп аткандыгы менен, мунун ордуна компания эң сонун, биздин өсүшүбүз үчүн эң сонун программа берип атат. Я буду расти, да. Программа «Премьер клубтун ордуна выгода максимум. Программа максимум деген программаны жаңы кошулган консультанттар үчүн берип атат. Бизге, эми силер менен бизге командабызга адам чакыруу, жаңы адамдарды чакыруу, жаңы адамдарга маалымат берүү намного легче болуп калат. Себеби дегенде бизге деген компания эң сонун максимум деген программаны берди. Ал деген кандай, да? Бизде консультанттар, новичоктор 20% немедленный прибыль көрүп аткан болсо, эми новичок
7 каталогто жазылган жаңы кошулган консультант 3-6-9%ке чейин 20% немедленный прибыльдин ордуна дагы кошумча 10% немедленный прибыль болот дагы общий 30% гарантированный выгода, пайда, кирешени көбөйтүп атат, отличных продаж. Эгерде силер жаңы жаздырган адамыңарга 150 балл жасатпаган болсоңор, анда ал консультант 30% скидка албай калат. Гарантированный выгода гарантируется, когда жаңы жазылган консультанттарыңар 150 балл жасаганда. Ошондуктан жаңы жазылган консультанттарды 150 балл жасатышыбыз керек. Так, ким үчүн, эмне үчүн кантип бул 30% скидканы, гарантированный скидканы алса болот деген вопросторго жооп. Жаңы жазылган консультанттар үчүн для новичков, для консультантов и для продавцов. Максимум выгода – это минимум 30% личный товарообороттон. Кантип алса болот? 150 балл. Обязательно 150 балл товарооборот сөзсүз жасаш керек. Объемный скидка алат. Как получить? Еще бул жерге да эмне кушкум келет да? Пока, но 30% личный товарообороттон 30% максимум выгода болот атпайбы? Ушул пока 9%ке чыкканга чейин, даже 9% болгондо дагы, эгерде объемный скидкасы пока личный товарооборотунан болуп аткан скидкадан объемный скидка көп болуп кеткенге чейин 30% выгоданы бере берет компания. Когда команданы түзүп, уже объемный скидкасы ошол личный товарооборотунан жасаган скидкадан көп болгонго чейин получается 30% выгоданы ала берет экен да консультанттарыбыз. Это, наверное, бул вообще супер, да, вообще супер, классно. Когда вот биз иштеп баштаган убакта, вот 8-9 жыл мурда андай выгода жок болчу да, бул эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондой эле любимый продукцияга следующий каталогтон 50% скидка менен бир продукцияны алып баштайт. Андан сырткары, вот 7-8 каталогтордо 150 балл жасаган консультанттар үчүн кошумча могу сүрөттө көргөн парфюмерный водаларды 50% скидка менен берет. Это помимо жанагы премьер клубтун 50%-нен сырткары. Любой ароматты, тандаган ароматтын бир ароматты 50% скидка менен алуу мүмкүнчүлүгү бар. Дальше. Гарантированная выгода. 3/8. Эгерде бул мен дагы силерди куттуктап кетем, себеби дегенде бул программаны компания объявить эткенде, прямой трансляциядан көрүп отурганда айтылганда 7 каталогтон баштап жазылган консультанттар вот 3/8, если ушуну аткарган болсо, кошумча киреше бар деп айтылганда, мынакей 8 каталогов жаңы жазылгандан баштап 15%ке чыкканга чейин отдельный программа берет. Программа максимум выгода. Максимум выгода программа действует 8 каталогов, жаңы жазылып рекрут болгондон баштап 15%ке чыкканга чейин. 8 каталог ичинде условиясын аткарган болсо, максимум выгода боюнча дагы кошумча киреше бар. Ошондой эле 15%ке чыккандан баштап 22%ке чыкканга чейин 8 каталог ичинде программа берилет отдельно. Аны аткарган болсо, тоже максимум выгода бар. Андан кийин 22%ке чыккандан баштап директор званиясын жапканга чейин 8 каталог тоже условия берилген. Если ошону аткарган болсо, тоже программа максимум боюнча кошумча выгодное предложение бар, да? Жаңы жазылгандан баштап, ура! Вот. Жаңы жазылгандан баштап программа максимум выгодный программа это карьера менен өскөнгө, ростко. Жанагы биз личный товарообороттон 30% скидка деген бул новичоктор үчүн, консультанттар үчүн, продавецтер үчүн болгон болсо, я буду расти деген максимальный для максимум выгода бул именно
мен бизнес кылам, мен карьерадан өсөм, мен саякат кылам, мен чоң акчаларды зарабатывать этишим керек деген консультанттар үчүн да, менеджерлер үчүн, лидерлер үчүн, чыныгы күчтүү адамдар үчүн 8 каталог сурок берилип атат. Жаңы жазылгандан баштап 8 каталогдун ичинде 15%ке чыкса, 15%ке чыкса, анын ортосунда да өзүнүн программасы бар. Рекрутинговый программасы бар, по 2 рекрута надо сделать дегени бар, личный товарооборот канча жасаш керек дегени бар, эми программа турбар озбой эле. 8 каталог ичинде 15%ке чыгып, 2 раза если удерживать эткен болсо, компания Oriflame ушул консультант үчүн 25 000 рубль премия берип атат кошумча. Кирешесин алат, естественно, ошол помимо ошол кирешеден сырткары 25 000 рубль премия берет. Кейін уже 15%-тен дальше карьера менен өсүш керек да. Эгерде 15%-тен дальше карьерадан өсүш үчүн, так 15%ке чыккан каталогдон баштап дагы 8 каталог өткөнгө чейин 22%ке старший менеджерге чыкса, тоже коюлган условиялары бар, өзүнүн личный программа берилет, аткарган болсо 50 000 рубль кошумча премия. Получается, рекрутингден баштап 22%ке чыкканга чейин 75 000 рубль премия кошумча. Это в жизни, в истории Oriflame мындай нерсе болгон эмес да. Историяда мындай нерсе болгон эмес. Это вообще классно, супер. Я вас поздравляю, потому что на самом деле крутой программа. Бул 75 000 акча 2020 жылдын 10 каталогуна чейин гана действовать этет. Так что азыртан силер конкретно четко команда түзүшүңөр керек. Конкретно четко адамдарга туура маалымат беришиңер керек. Адамдарга туура эмес маалымат кеткендиги үчүн көпчүлүк адамдар койчу Oriflame'ди ал бул деген мындай негативтер көп тарап кеткен да. Ошондуктан бул программаларды силер туура үйрөнүп, туура маалыматты берип, өзүңөр дагы ыртайма результат жасаган болсоңор, анда сөзсүз командаңар өсөт. Себеби дегенде силер постоянно эмне кылып атасыңар, обучайтесь и үйрөнүп атасыңар дагы, ошол өзүңөр билген үйрөнгөн программаларды, информацияларды туура берип аткан болосуңар. Эми бул 75 000ди айтылганда 7 каталогдон баштап жазылып, ушул условияларды аткарган консультанттар үчүн гана деп айтылган болчу. Запись болуп атат, Малике. Болчу 7 каталогго чейин жазылган консультанттардын ичинен 3, 6, 9, 12%ке чыккан менеджерлер болгон болсо 50 000 рубль премияны алуу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ура! Классно, да? Так что консультанттарыңарга айткыла, 3, 6, 9, 12%деги консультанттар болгон болсо, burada жазылып 7 каталогго чейин иштеп жүргөн консультанттар, менеджерлер болгон болсо 12%ке чейин гана. 22%ке чыгышса, ушул программанын ичинде 50 000 рубль кошумча премия алат. Анан 25 000 премия бар. 25 000 премияны эми аны албай калат экен да, бизде мурунку иштеп жүргөн консультанттар деп ойлодук болчу. Эгер 6 каталогдо существующий, там 5, 4 каталогдордо мурун 7 каталогго чейин жөн эле иштеп жүргөн процентный уровеньге чыкпаган консультанттар болгон болсо, 7 каталогдон баштап 8 каталог ичинде условияны аткарып 15%ке чыга турган болсо, бардык программанын бардык коюлган условияларын аткарган болсо, тогда ал консультанттардын 25 000 рубль бонус алганга, премия алганга мүмкүнчүлүгү бар. Тоже классно, ура, мага дагы аябай жакты. Супер, да? Жазып атабызбы, блокнот ручкаларыңар барбы? Записывайте. Сөзсүз жазгыла, потому что умный, не деп коет, тупой карандаштан, острый умдан тупой карандаш артык деп коет да. Ой, менин акылым күчтүү, мен эске тутуум жакшы, мен эсимден чыкпайт, мен жаа баарын жакшы билип алам деген менен баары бир ай кандай эле деген вопрос болот. Ошондуктан сөзсүз жазып алгыла. Так, 75 000 премия алдык биз силер менен. Жазгүл, Кенебаева Жазгүл. Давайте бул вопросторду эме кыласыңар. Видео болот, видеону YouTube каналга киргизем. В
конце вопростарды в конце бересиңер. Давайте записывайте вопросуңар болсо дагы ошол жерге жазып койгула, метка кылып, анан аягында мен убакыт берем. Убакыт боюнча анан кийин суроо жоопторду кылабыз. Дальше кеттик. Андан кийин биз эмне кылдык? 0%, 15%ке чыккандыгыбыз үчүн 25 000 рубль премия алдык. 15%тен 22%ке чыккандыгыбыз үчүн 50 000 рубль премия алдык. Суммарына 75 000 рубль премия болду. Андан кийин 22%ке чыгып дагы через 8 каталог, 8 каталог биздин дагы эмнебиз бар. 8 каталог ичинде биз званиябызды жаба турган болсок, анда компания бизге 100 000 рубль премия берет. Ура! Классно! Супер! Но за что? За что? Программа «Максимум». Урматтуу консультанттар, буну күйгүзбөй таткатыла. Потому что на самом деле мне очень жалко компанияга. Себеби дегенде компания Oriflame научный работниктерди нанимать этип алып атат, заводдорду курду, продукцияны өндүрүп чыгарып атат. Любой точка мирага доставканы кылып берип атат. Мына бүгүнкү күндө менин командам Россиянын ар кайсы булуң бурчтарында, Кыргызстанда, Казакстанда, Турцияда, ар кайсы жактарда болсо, ал жактагы консультанттарга компания өзү доставка кылып берип атпайбы? Я же не знаю, кандай болуп атат, менин бизнесим кандай болуп атат, товарооборотум кандай болуп атат ал жактарда мен билбейм, но компания Oriflame өзү ал жактарга доставка кылып берип атат. Это классно, это супер вообще. На самом деле, ребята, мага очень жалко бул компания Oriflame. Ошондой эле ар бир жаңы жазылган консультанттар үчүн компания кандай деген сонун подаркаларды берип атат да. И еще бизге ошол жумушту аткарып, ошол товарооборотду организовать эткендигибиз үчүн 100 000 рубль премия берип атат. 100 000 рубль премия. Ура, классно. Дальше у нас вот мынакей директорский жолдо биз директорго жеткенге чейин 175 000 рубль суммарно премия алуу мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Давайте ушул информацияны жакшылап үйрөнүп, командабызга үйрөтөбүз дагы. Ушул премияларды алганга адамдарга жардам беребиз. Ким адамдарга жардам бергенди жакшы көрөт? Плюстарды койгула, кана көрөйүнчү. Ким кызганбайт? Биз информация бергенибиз үчүн компания бизге акча төлөп атат. Но бул акчаларды компания биз информация берген адамдарга берип атат. Биз чөнтөгүбүздөн бербей атабызбы? Компания берип атпайбы? Ну давайте плюстарды коебуз. Ничего? Во, Айка, молодец. Yes. Адамдарга канчалык көп жардам берсеңер, канчалык көп адамдарды мага аябай эле жалко да. Мен мисалы кассир болуп иштегем, уборщица болуп иштегем, повар болуп иштегем да. Магазинге киргенде кассада отурган кыздарды көргөндө жүрөгүм ооруп кетет. Мен жеткен нерсеге жеткиргим келет. Каталог берем, телефонду таштап кетем, байланышка чыкканда жардам берем сөзсүз. Азаматсыңар, молодцы. Эгерде чын дилиңерден адамдарга жардам беришке өткөн болсоңор, анда сөзсүз силерде результат болот. Кудайым берип атпайбы? Oriflame компаниясын Кудайым биз үчүн берген, биз үчүн жараткан деп ойлойм. Вот, биз силер менен компанияда директор болдук, 100 000 премия алдык. Теперь золотой директор. Золотой директор боло турган болсок, план успеханын кийинки кемеси. Еще старший директор есть, да? Вот, мынакей. Рахмат угуп обратный связь кылган консультанттарга рахмат. Мынакей, мурда званияга компания $1000 берген болсо, ал 64 000 рубль болгон болсо, азыр мынакей 56%ке чейин кошулуп атат. 56%ке чейин бизге кирешени компания көтөрдү. Получается, $1000 ордуна 100 000 рубль премия алып атабыз. Следующее звание. Бізде старший директор. Старший директорга 1,5 000 рубль премия болгон болсо, 1,5 000 рубль премия бүгүнкү күндөгү Центральный банктын эмнеси менен алганда, рахмат, 96 500 болот экен эле. Компания бизге бүгүнкү жаңы чыккан программа менен 150 000 рубль премия берип атат. Классно, да? Ал эми золотой директор үчүн компания бизге $2000 премия берген болсо, $2000 премиябыз 128 600 боло турган болсо, мынакей бүгүнкү күндөгү жаңы программа менен 200 000 рубль. Классно. Золотой директорга чейин получается
450 миң рубль только премия болот, только премия. Бул старший менеджерлер үчүн 18%, 15%, 18% и старший менеджерлер үчүн 15%тен жогорулар үчүн. Ал эми 12%дегилерге плюс еще 50 миң кошулат, 500 миң болот золотой директорга. Получается, эгерде 4-чү каталогко чейин вы закроете золотого директора, получается 500 миң рубль премия аласыңар, ошондой эле бир неделяга Европага саякатка баруу мүмкүнчүлүгүңөр бар. Аны директор, спонсор директорларыңарга баргыла дагы планды четко түзүп алгыла. Дальше, кийинки звание, старший золотой директор, 3 миң доллар премия болгон болсо мурда 192 миң рубль болчу экен. Бүгүнкү күндөгү жаңы программа менен 300 миң рубль премия болот. Классно, супер, вообще огонь. Так, дальше. Мен кайрадан жазылуу иштегим келип атат. Если была бы возможность, кайрадан жазылуу ушул акчаларды алмакмын, да? 4 миң доллар премия. 4 миң доллар премияны мен алганда 230 канча миң болгон, да? 230 канча миң эле премия алган экен менчи. Ал эми бүгүнкү күндөгү премия менен 400 миң рубль болот. Вообще классно. Давайте, ребята, шагайте, идите вперед, чуркагыла, аракет кылгыла, алгыла. 300 миң, 400 миң. Получается, золотой директорга чейин 450 миң боло турган болсо, старший золотой директорда 750 миң боло турган болсо, получается, сапфировый директор кошулганда 1 миллион 150 миң болот. Башка жакта өзү на самом деле иштебей эле коюш керек. Так, бриллиантовый директор, 6 миң доллар премия болгон болсо, получается 385 миң болот экен бүгүнкү күндөгү центральный банктагы курс менен алганда. Бүгүнкү күндөгү программа менен 600 миң рубль премия. Это классно, это супер. Мен на самом деле мен ыйладым буларды көргөндөчү. За что? А кийинкилерчи? Бриллиантовый директорга чейин 1 миллион 850 миң болот. 1 миллион 850 миң премия алып коюп атабыз. Дальше. Исполнительный директорга чейин. Исполнительный командада 800 миң за старшего бриллиантового директора. За дважды бриллиантового директора 1 миллион. Исполнительный директорга 2 миллион 400 миң рубль премия. Золотой исполнительный директорга 3 миллион премия. Сапфировый исполнительный директорга 3 миллион 600 миң премия. Бриллиантовый исполнительный директорга 4 миллион 200 миң премия. Да, конечно. Супер. Мен бул компанияны тандаганыма ушунчалык ыраазы болуп, ушунчалык сүйүндүм. Себеби дегенде, компания Oriflame бул программаларды, бул премияларды, бул акчаларды именно ушул компанияны тандаган адамдар үчүн, силер менен биз үчүн берип атат. Биз аракет кылсак эле Алла Таала берип атканы ушул да. Эмне кылабыз, бир жерге барып пол жууп, посуда жууп, там бирөөгө тамак жасап, повар болуп иштеп, нянька болуп иштеп, там сиделка болуп иштеп. Лучше давайте аракетти жасап туруп, чоң акчаларды алышыбыз керек берип аткандан кийин. Андан кийин бул акчалар өтө чоң акчалар, 10 миллион, там 20 миллион, 30 миллион, 40 миллион, 100 миллион, это вообще. Так. Да. Классно. Силер менен биз бул жерде, Oriflame'де, чтобы карьерадан өсүшүбүз керек. Тем более мондай премияларды койгондон кийин обязательно өсүшүбүз керек. Жашообузду өзгөртүшүбүз керек. Жашообуз кандай болгондо өзгөрөт? Чөнтөгүбүздө акчабыз көбөйгөндө өзгөрөт. Башыбызда билимибиз көбөйгөндө өзгөрөт. Программалар бүттү. Канакей, эми вопросторуңарды бергиле. Кандай ишчиңер, дейби? Барбы суроолоруңар? Кана жана суроо берип аткандар? Жазгыл жана вопрос берип аткан.
Білем. Так. Жазгүл, сен уже 15%ке шыққансың. Сен егерде 22%ке шығып, звание жаба тұрған болсаң, 100 000 бонус аласың, 100 000 премия аласың. Все, башка вопрос жоқ bu? Программалар түшүнүктүү болдубу? Жаңы программалар, жаңы акчалар кимге жакты? Кимге жакты? Кимге жаккан болсо, илеп белгилерин коебуз. Кана? Кандай? Гүлнар эжеге жагыптыр. Малике, Канышай. Во, программа, на самом деле, во программа. Ушундай сонун план успеха. Еще мен силерге эскертип айтып кетейин. Бул акчалар, көбөйгөн акчалар только Россия үчүн гана. Только Россия үчүн гана. Мен силерди куттуктайм, себеби дегенде нам очень повезло. Себеби биз Россияда находимся. Баары бир кетебиз. Бул деген өнөр болот. Биз ушул өнөрдү үйрөнгөнүбүз үчүн бизге компания төлөп атат. Биз бул өнөрдү үйрөнсөк, түшүнүп билип алган болсок, анан бизге компания, то есть кайсыл жерге барсак дагы баары бир адамдардын тиши чачы бар, жуунуп таранып боенот. Башка жактан дагы ишибизди, өнөрүбүздү өркүндөтүп кетүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Отлично, хорошо. Анда эмесе, суроолоруңар жок болгон болсо, баарыңарга чоң рахмат, убактыңарды берип кетирип ушул вебинарга киргениңерге. Баарыңарга көңүлдүү кеч каалайм. Баарыңарга ушул жаңы карьерный лестницадагы